Салам, урматтуу көрүүчүлөр. Каналыма кош келиңиздер. Бүгүн биз адамзат тарыхындагы эң кызыктуу жана талаш тартыштуу темалардын бир нечесин талкуулайбыз. Диний китептерде жазылган кереметтер бул чындыкпы же жөн гана уламыштарбы? Ойлонуп көрөлүчү. Биз 21-кылымда жашап жатабыз. Космоско учабыз же салма интеллект түзөбүз. Адам геномун изилдейбиз. Бирок ошол эле учурда миңдеген жылдар мурун болгон деп айтылган кереметтерге ишенебиз. Мисалы бир адамдын колу менен айды экиге бөлүп салышы же таякча менен деңизди ортосунан ажыратып коюшу. Бул окуялар чындап эле болгонбу? Келгиле, акыл калчап илимий көз караш менен карап көрөлү. Менин максатым эч кимдин динин кемсинтүү же шылыңдоо эмес. Тескерисинче, мен диний китептерде жазылган окуяларды илимий жактан изилдеп, алардын артында жаткан чыныгы маанини түшүнгүм келет. Анткени дин бул адамзаттын маданий мурасынын бир бөлүгү жана аны сыйлоо керек. Бирок ошол эле учурда биз сынчыл ой жүгүртүүнү колдонушубуз зарыл. Эмне үчүн азыр мындай кереметтер болбойт? Эмне үчүн алар так ошол байыркы доорлордо гана болгон? Эмне үчүн азыркы учурда технология өнүккөн заманда бир дагы керемет видеого тартылган эмес? Бүгүнкү видеодо биз 3 негизги окуяны талдайбыз. Биринчи, Мухаммед пайгамбардын айды экиге бөлүшү. Экинчи, Моисейдин же Муса пайгамбардын Кызыл деңизди бөлүп өтүшү. Үчүнчү болуп, Иисустун же Иса пайгамбардын өлгөндөрдү тирилтиши болот. Ар бир окуяны илимий көз караш менен карап, физика, астрономия, биология жана башка илимдердин жардамы менен түшүндүрүп көрөбүз. Кызыктуу болот, ишенгиле. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анткени мен силер үчүн абдан кызыктуу далилдерди жана фактыларды даярдадым. Ошондой эле комментарийлерде өз оюңуздарды калтырууну унутпаңыздар. Силердин көз карашыңар мен үчүн абдан маанилүү. Анда баштайлы да биринчи окуяга өтөлү. Айдын экиге бөлүнүшү. Убакыт жакындады да, кыямат жакындады да деген маани. Ай жарылды, экиге бөлүндү деген маани. Куранда айтылгандай, Мекке шаарынын тургундары Мухаммед пайгамбардан керемет көрсөтүүнү талап кылганда, ал колун көтөрүп, айды экиге бөлүп салган эмиш. Ошол окуя канчалык чындыкка жакын? Келгиле, илимий көз караш менен карап көрөлү. Ай бул жөн эле асмандагы чырак эмес. Бул массасы ушунчалык чоң. Аны сандары менен жазганда 22:0 коюш керек болгон асман тиаласы. Жер планетасынын 1/4 бөлүгүнө барабар. Элестетип көргүлөчү, мындай чоң нерсени экиге бөлүү үчүн канча энергия керек болмок? Мындай энергия жер бетиндеги бардык тирүү жандыкты жок кылмак. Айдын гравитациясынын өзгөрүшү океандарды козгоп, глобалдык катастрофага алып келмек. Бирок тарыхта мындай кырсык жөнүндө эч кандай маалымат жок. Бирок бул маалыматты эске албастан, ай экиге бөлүнгөнүн элестетип көрөлү. Эгер ай чын эле экиге бөлүнгөндө, бул окуяны бүт дүйнө жүзү көрмөк. Бирок ошол мезгилде жашаган Кытай, Индус, Перс элдеринин астрономдору мындай окуяны эч жерде жазып калтырышкан эмес. А болбосо алар ай тутулуу сыяктуу кичинекей окуяларды да так белгилеп жүрүшкөн. Азыр көпчүлүк адамдар интернетте NASA айдагы жаракаларды тапканын жана бул Курандагы окуяны тастыктайт деп жазып жүрүшөт. Бирок бул жалган маалымат. NASA эч качан мындай билдирүү жасаган эмес. Айдагы жаракалар бул метеориттердин түшүшүнөн жана геологиялык процесстерден пайда болгон табигый көрүнүш. Алар миллиарддаган жылдар мурун пайда болгон. Демек, айды экиге бөлүү окуясы бул физиканын бардык негизги мыйзамдарына каршы келет. Айдын массасы, гравитация күчү, космостук мыйзамдар жана башка планеталарга тийгизген таасири булардын баары мындай окуянын мүмкүн эместигин далилдейт. Эгер мындай окуя болгондо, ал бүткүл планетага таасир этмек жана башка цивилизациялар тарабынан да катталмак. Ошондуктан Мухаммед пайгамбарга таандыктелген бул керемет илимий жактан мүмкүн эмес нерсе. Эми экинчи окуяга өтөлү. Моисейдин же Муса пайгамбардын Кызыл деңизди бөлүшү. Алар Исраил урпактарын күн чыккан кезде кууп жөнөштү.
фараондун күчтүү куралданган аскерлери артынан түштү. Анткени Муса алейхиссалам Исраил урпактарын ээрчитип, түн жамынып Мисир шаарынан чыгып, Палестина тарапка бет алып, Кызыл деңизге жетерине аз калган болчу деген түшүндүрмө. Эки топ бири-бирин көргөн кезде Мусанын жолдоштору колго түшөрүбүз шексиз дешти. Муса эч качан, чындыгында эгебиз биз менен бирге, ал мага жол көрсөтөт деди. Биз Мусага таягың менен деңизди чап дедик. Ошондо деңиз экиге тең бөлүнө жарылып, ар бир бөлүгү аскар тоодой болду. Арткыларды дагы, фараондун аскерлерин дагы ошол жерге жакындаттык. Мусаны жана аны менен чогуу болгон адамдардын баарын куткардык. Деңиздин толкундарынын алдында калып, кырылып калуусунан аман алып чыктык деген маани. Анан башкалардын баарын сууга чөктүрүп жибердик. Бул окуяда деңиз суусу эки тарапка бөлүнүп, дубал сыяктуу тик турган эмес. Бирок суу бул дубал эмес да. Суу дайыма агат, төмөн карай кулайт. Бул гидродинамиканын негизги мыйзамы. Үйдөн бир чака сууну төксөңүз, ал эч качан тик турбайт, дароо жайылып кетет. Эми элестетип көрөлүчү. Деңиздеги суу канча? 1 квадрат метрде деңиз суусунун массасы 1025 кг болот. А деңизде миллиондогон квадрат метр суу бар. Мындай көлөмдөгү сууну эки тарапка бөлүп, дубал сыяктуу кылып коюу үчүн керектелүүчү күч бүт дүйнөдөгү электр станцияларынын кубаттуулугунан да көп болмок. Мисалы, сиз бассейнге барганда 3 метр тереңдикте эле кулагыңыз ооруп баштайт. Бул гидростатикалык басым. Ар бир 10 метр тереңдикте басым 1 атмосферага көбөйөт. А деңизде тереңдик 50 метрден 100 метрге жетет. Демек, төбөндөгү басым 5-тен 10 атмосфераны түзөт. Бул миңдеген жүк ташуучу машиналардын салмагындай. Дагы бир маселе. Суу молекулаларынын когезия күчү. Бул молекулалардын бири-бирине жабышуу күчү. Ал бир тамчыны кармап тура алат. Бирок миллиарддаган тонна сууну теги балда кармай албайт. Ошондуктан суу дайыма өз формасын издейт. Ал төмөн карай агат. Эгер деңиз чындап эле экиге бөлүнгөндө, анда биринчиден суу дубалдары турбуленттүү агым жаратып кулап түшмөк. Экинчиден деңиздин түбүндөгү седименттер, же башкача айтканда чөкмөлөр өтүүгө тоскоол болмок. Үчүнчүдөн, мындай чоң көлөмдөгү суунун кыймылы цунами сыяктуу толкундарды жаратмак. Төртүнчүдөн болсо, жакын жердеги бардык аймактарды суу каптап кетмек. Бул физиканын фундаменталдык мыйзамдары. Алар эч качан өзгөрбөйт жана эч ким аларды жокко чыгара албайт. Ошондуктан мындай окуя болушу мүмкүн эмес. Демек, деңиз суусун экиге бөлүп, дубал сыяктуу тик тургузуу бул гидродинамика, физика жана термодинамика мыйзамдарына каршы келет. Суунун молекулалык түзүлүшү, басым күчү, гравитация жана башка факторлор булардын баары мындай окуянын мүмкүн эместигин көрсөтөт. Ошондуктан Моисейге таандык делген бул керемет дагы илимий жактан мүмкүн эмес нерсе. Келгиле эми Иса пайгамбарга таандык делген өлгөндөрдү тирилтүү окуясын талдап көрөлү. Исага Аллах Таала жазууну, данышмандыкты, Тооратты жана Инжилди үйрөтөт. Жана аны Исраил урпактарына элчи кылат. Чындыгында мен силерге эгеңерден кереметтер менен келдим. Мен ылайдан чымчык жасап, ага Аллахтын уруксаты менен дем салсам, ага жан кирет. Аллахтын эрки менен тубаса сокурларды, ала пес ооруларды айыктырып, өлүктөрдү тирилтем. Адам денеси бул өтө татаал система. Бир адамда 37 триллион клетка бар. Бул сан ушунчалык чоң. Аны элестетүү да кыйын. Мисалы, эгер ар бир клетканы бир тыйын деп алсак, анда алар менен жер шарын бир нече жолу тегерете тизип чыкса болот. Өлүм бул жөнөкөй процесс эмес. Бул бир нече этаптан турат. Биринчи этап — жүрөк токтойт, кан айланбай калат. Экинчи этап — мээ, кычкылтек албай калат. Үчүнчү этап — клеткалар өлө баштайт. Төртүнчү этапта денедеги бардык системалар иштебей калат. Мээ бул өзгөчө орган. Анда 86 миллиард нейрон бар.
Алар өтө сезимтал. Кычкылтексиз 5 мүнөт гана жашай алат. Андан кийин алар өлө баштайт. Өлгөн нейронду кайра тирилтүү мүмкүн эмес. Клеткалар өлгөндө алар кайтарылгыс өзгөрүүлөргө учурайт. Клетканын ичиндеги заттар талкаланат. ДНК, биздин генетикалык код бузулат. Клетканын сырткы кабыгы жарылат. Ички органдар иштебей калат. Кызыктуу факт менен бөлүшүп кетейин. Адам денесинде бир күндө 300 миллиард клетка өлөт. Бирок алар жаңылары менен алмашылат. Өлүм учурунда бул процесс токтойт. Дагы бир факт. Адам денесинин температурасы өлгөндөн кийин ар бир саатта 1,5 градуска төмөндөйт. Муну өлүм температурасы дешет. Демек, өлгөн адамды тирилтүү бул физикалык жана биологиялык мыйзамдарга каршы келген нерсе. Өлүм бул кайтарылгыс процесс. Клеткалардын өлүмү, миянын жок болушу, органдардын иштебей калышы. Булардын баары биздин денебиздеги миллиарддаган татаал процесстердин биротоло токтошун билдирет. Ошондуктан Иса пайгамбарга таандык делген бул керемет окуя илимий жактан мүмкүн эмес нерсе. Достор, бүгүн биз 3 керемет окуяны илимий жактан талдап чыктык. Айдын бөлүнүшү, деңиздин бөлүнүшү жана өлгөндөрдү тирилтүү. Бул окуялардын бири да физика, химия, биология жана башка илимдердин негизги мыйзамдарына туура келбейт. Биз 21-кылымда жашайбыз. Илим бизге дүйнөнүн чыныгы мыйзамдарын түшүндүрөт. Биз космоско учабыз, атомду изилдейбиз, ДНКны окуй алабыз. Ушул илимий жетишкендиктер бизге көрсөткөндөй табият мыйзамдары өзгөрбөйт жана бузулбайт. Кереметтер бул жөн гана байыркы адамдар түшүндүрө албаган кубулуштарды чечмелөө аракети болгон. Урматтуу көрүүчүлөр, видеону көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Эгер сизге пайдалуу болсо, лайк басып, каналга жазылууну унутпаңыз. Комментарийлерде өз оюңуздарды калтырыңыздар. Келечекте дагы кызыктуу темаларды талкуулайбыз. Анда кийинки видеого чейин аман болуңуздар.